Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Махмуд Кашкари баштыгы атындагы Чыгыш университетинин жалпы жаштары менен жана ошондой эле төрүбүздүн урматтуу, салмактуу, аржактуу докторлор менен Жаштар сүйлөсүн теле долбоору эфирде. Салам алейкум. Ушул биздин бүгүнкү теле берүүгө атайын алыстан ат тартып жолго артып келгенде конокторубуз бар. Ошондой болсо дагы бүгүн сиздер менен биз негизги талкуулай турган тема бул жогорку окуу жайдагы болуп жаткан адеп. Тактап айтканда ушул азыркы биздин уул кыздарыбыз, жигиттер, кыздар, бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Ошондой болсо дагы кыз менен жигит дос болсо болобу, же болбойбу, же окуш керекпи, же эмне кылыш керек? Балким жаштар өзүнүн оюн айтат, жана ошондой эле биздин серепчилер өздөрүнүн серептерин, ойлорун жана насаат, насихаттарын айтып бермекчи. Анда бүгүн ушул биздин конокторубузду сиздерге тааныштырып өтсөм, аталган окуу жайдын тарбия иштери боюнча координатор Нурсултан Конокбаев мырза конокто. Жана ошол Египеттен келген биздин урматтуу, салмактуу, аржактуу атайын Жаштар сүйлөсүн теле долбооруна келген биздин профессор, доктор агайыбыз бар, Фатух мырза конокто. Жана ошондой эле доктор, коомдук ишмер, дилмирөөгү адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбек Ажы Чотонов конокто. Урматтуу жаштар, урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Кызыктын бардыгы алдыда болот. Анда урматтуу жаштар, ушул кыз менен жигит дос болсо болобу? Биринчи негизги тема. Анда мен коноктордон баштасам. Жогорку окуу жайларда азырынча көп жаштар бир паркка баргандай, бир мода үйүнө баргандай сезип калды. Ата-энеси контракт төлөйт, булар келип ушул жерде ойноп эле жүрсөм 4-5 жыл. Анан кийин бир кагазды көтөрүп кетсем, диплом деген эле ой менен жүрдү. Анан көбү ушул жака өзүнүн модасын көргөзгөнү келет экен. Кээ бирлери сүйүү үчүн келет экен. Ошо окубай эле бу жерде ойноп жүргөндөр көп болот да. Анан бүт уятты жыйыштырып кабинеттерде, кафедраларда ушу өбүшүп, жабышып жүрүшөт да. Мен айтар элем, ошо анан көбүнчө окууду таштап эле күйөөгө чыгып алсаң артыгыраак да. Ассаламу алейкум. Менин оюм, кыз менен бала достошсо болбойт деп ойлойм. Анткени бул достук барган сайын сүйүүгө айланып кетиши мүмкүн. Сүйүү болсо Кудай сактасын, башка акырысы эмне болот? Мындай эркек менен кыздын ортосунда достук болобу? Достук болот деп ойлойм. Себеп дегенде Кандай болот? Себеп дегенде, мисал үчүн мындай карап көрсөк, бала сабактан бир аз начарыраак билет деп эсептейли да. Анан кыз жакшы билет. Кыз сага жардам берип атса, сабагыңдан жардам берип атса, эгерде сен общежитияда бирге жашап калсаң, тамагыңа чейин жардам берип атса, жашап берип атса, жардам берип атса, носкиңди жууп берип атса, бүт барын карап атса, анан сен дос дебей, анан не дейсиң аны? Бул жерде бул бала айтып атат, эркек менен кыздын ортосунда дос болушу мүмкүн депчи. Бул ойго мен кошула албайм. Анткени эч качан кыз менен баланын ортосунда достук болбойт. Аны эч ким экөө дос болуп жүргөн күндө дагы экөөнү дос деп эсептебейт. Ал экөөнү жигит кыз деп эсептейт. Сүйүү деп эсептейт. Сен носкиңди жууп бериш керек деп атасың, ал барабар ал значит сен носкиңди жууп берип аткандан кийин ал сүйүү ортоңордочу. Ан бул агай айтып кетти. Университеттерге студенттер окуганы келбейт, бир гана өзүнүн мода көрсөтүп, ата-энесинин контрагын, ата-энесинин эмесин, акчасын короткону керек депчи. Буга мен толугу менен кошула албайм. Анткени дегенде ар бир адамдын бул нерсе өзүнөн болот да. Ар бир адам өзүнүн, эгерде акылдуу адам өзүнүн оюна максат коет да, мен университетке окуп, ийгиликтерге жетишип, андан ары жашоомду куруп кетем деп. Досторуңуз барбы? Досторум азырынча мен доска ишенбейм да, азыр достор көбүнчө. Жигиттерден, кыздардан достор бар? Мен мектепте досум болгон, бирок ал азыр биякта эмес да. Ал эми мен досторго ишенбейм да, негизи элечи азыркы достор. Ишеничтен чыкканбы? Азыркы достор мындайча айтканда сатып кетет да. Ал кантип сатып?
сатып кетүү деген бул энди өзүнүн досун мисалы дос болуп туруп эле башка адам менен отуруп калганда жамандай баштайт да, көрө албастык кылыпчы. Ал эми мен ойлойм бул чыгыш университетиндеги студенттердин баардыгы тең окуш үчүн алдына максат коюп жакшы турмуш куруш үчүн келип окушуп атат деп ойлойм. Бул жерде студенттердин баарын карап көрсөздөр тартиптүү болуп кийинген кийимине чейин адамды өзүнө тартып турат да. Ошон үчүн мен бул университетте андай адамдар жок деп эсептейм. Жаштар сүйлөсүн. Эгер кыз менен бала достук мамиледе достошсо, эмне үчүн болбойт? Эгер мисалы ошо баласы кандайдыр бир жактан жардам берип чыкса, мисалы тарбия максатында карындашындай көрсө, эмне үчүн дос жок болот экен? Мен ага кошула албайм. Жана сиз айтып кеттиңиз, университетке окубай эле жөн эле келишет депчи. 5 кол тең эмес, ар бир бала ар бир бала эле андай эмес деп ойлойм да. Биз деген ар бир нерсенин өзүнүн чеги болот да. Мисалы үчүн биз азыр деген жашпыз, биздин убактыбыз биз окууда. Ал окууну бүтүп деле андай деген мисалы үчүн сүйүүбү, достукпу ага деле жетише алабыз да. Мисалы үчүн азыркы биздин мындай айтканда максатыбыз бул окуу болот да. Мисалы үчүн достордун деле ар кандай түрү болот. Мисалы үчүн кандай максат менен достошкон же кандай дос болсо, ошо досуң мисалы үчүн сенин досуң кандай болсо, адамды мындай айтканда кандай экенин биле аласың да. Жигиттерден досторуңуз барбы? Жигиттерден мындай айтканда дос катары бар да. Мисалы үчүн алар мен көбүнчө достордун садиктен болобу, мисалы үчүн менин классташ досторум бар. Алар менен алар дагы мени кандай айтканда бир туугандай болуп калабыз да. Кандай мисалы үчүн ар кайсы жерде мындай кыйынчылык болсо жөлөктө болот да, жардам беришет. Мисалы үчүн кыз менен баланын ортосунда достук болбойт дегенге мен кошулбайм. Ал анткени достун дагы мисалы үчүн ар кандай түрлөрү болот да. Мисалы достор менен кучакташса болобу, ичсе болобу, бираз ягуар. Жок, болбойт. Айтып атпайм, мисалы үчүн достор деген ар кандай максаты болот деп. Мисалы үчүн адамдын өзүнүн көз карандыда ал кандай алып жүрөт, мисалы үчүн өзү кандай болсо досу дагы ошондой болот деп ойлойм. Жок, досуңар мисалы силердин ден рождениеңе силерди чакырат бир жерге. Анан ягуар берет. Жок, ал деген. Эмне ал дос болбойт бекем? Достор, даже мужиктер деле бири менен дос болгондо келип алып жүрүп пиво ичели деп. Ошо адамдын өзүнүн көз карандыда мисалы үчүн өзүң кандай болсоң, досуң дагы ошондой болот. Ал мисалы үчүн ошол досуң сен ягуар же мындай барак ичсе, анда ошондой ичет. Мисалы үчүн ал мындай ыймандуу, өзү кандай алып жүрсө, анда досуң дагы ошондой болот деп ойлойм. Сиз айтып атпайсызбы, ягуар ичирет депчи, мисалы кыз менен дос болгондор да бар, ягуар ичирген кыздарчы. Демек кеп анда эмес да. Эгер мына бала мен мисалы балдар досторум бар абдан эле көпчү. Алар мисалы жакшы максатта достошобуз, биз бири-бирибизге кемчиликтерибизди тарбия, адеп, ахлакка үйрөткөн досторум көп абдан элечи. Жакшылык, жамандыкта жардам беришет. Жардам беришет албетте. Анан кийин кыз менен эле дос болгондор да бар, тартиптери начар, ягуар ичишет, ягуар эмес башка жака кетишет. Мен ага эч кошула албайт экенмин да. Мисалы мына бу жерде жигит айтпайбы, носкиңди жууп берет деп. Ал демек бул айтып атпайбы, экөө бир жашайт да, бир комнатада жашайт, туурабы? Эмесе башка комнатадан келип носкиңди жууп алып кетип калбайт да. Дос болуунун да чеги болот да, ошонун арасында носки жууп берип, үйүнө барып тамак жасап берүү бул такыр мен андай туура эмес деп кой. Өзүнүн башкача айтканда дистанциясы болот да. Ошону кармап жүрүүгө керек да, чеги болот да. Мисалы бул чыгыш университетинде макул досум болот деп коеюн. Мисалы эмне үчүн сабактан бири-бирибизге жардам берип, мына бул доско жаратат да, турабы? Талим, тарбия билбей атканда мисалы мага керектүү билим жактан сурасам, мага дос деп эсептейм да, анычы ушундай достошуп алсаң болот да. Ал эми сразу эле барып эле там ягуар ичип жака кетип калган деп ойлобойм мен. Андай дароо эле андай кереги жок деп ойлойм да. Кыяматтык дос болот да. Экөө эч качан бири-бирин таштабайт да. Ал эми кыз менен бала бири-бирин албетте бир күн таштайт да. Кандай алып таштайт? Мисалы турмушка чыгат, бири саялат, ал эми ортодо үзүлөт мамилечи. Ал эми достукка кирбейт. Ал эми достук сүйүүгө айланат деп жатат да. Азыркы заманда достук сүйүүгө айланса эле эки адам үч болуп калып атпайбы тойго чейинчи. Ошон Кандай туурабы? Бул туура эмес деп ойлойм да. Кээ бир жаштар 21-кылым дейт го бул. Заманбап, техника өсүп атат, биз да өсүшүбүз керек. Мындай да, бир мисал келтирип кетейин. Бир деңиздин четинде маймыл болот экен. Маймыл жана уста болот экен. Уста эмне иш кылса, маймыл ошону турай берет экен. Ошол күндөр өтүп, уста маймылдан жадаган үчүн, маймыл турай берген үчүн бычакты кыскараак айтайын. Бычакты арты менен мойнун кесет экен. Ал эми маймыл бычагын урдап чыгып,
алды менен кесип өлгөн экен да. Биз батыштын 21 кылым деп тура берели, алар арты менен көрсөтүп атат. Биз алдыбыз менен баарыбыз жок болуп баратабыз да. Бул туңгуюк да, түбү барып бир түшүнбөгөн бир туңгуйга алып келет. Жаштар сүйлөсүн. Мен кыз менен баланын ортосунда дос болот дегенге таптакыр кошула албаймын. Себеби бала ал биринчиден эркек, табиятынан эркек болуп жаралган. Бара сага дос болуп жүргөндө, ошо носкисин жууп же башка жерлерге чогуу барып жүргөндө сага эркектин көзү менен карай баштайт да. Сен башка жерлериңечи, ошон үчүн мен кошулбайм да. Бала менен кыздын ортосунда дос болушу мүмкүн эмес. Менин оюм боюнча кыз менен баланын ортосунда достук эч качан болбойт. Анткени кыз менен бала достошкон күндө дагы же кыз жакшы көрөт, же бала жакшы көрөт. Баягы ошо дос болуп экөө бири-бирин кыз жакшы, например, бала жакшы көрөт кызды. Экөө дос болуп жүрөт, бирок бала аягында баары бир айтат да туруп, өзүнүн сезимин айтат. Жакшы көрөм деп айтат. А кыз аны кабыл албаса экөөнүн достугу ошол жерден ажырайт. Анткени кыз билип туруп кантип достошот? Ошон үчүн менин оюмча болбойт достук. Баягы эгерде айтып атышпаймынбы, группада сабакка жардам берет, анан мынтет, анан тигинтет, ал деген достук эмес, бул жөн эле группалаштык. Группада, конечно, өзүң группалашың сабактан жетишпей атса, конечно, жардам бересиң, обязательно жардам бересиң. Сен ага отказ бере албайсың. Бул достук болуп эсептелбейт. Бул жөн эле группалаш, курсташ. Ал эми достук деген, бул дос деген понятие вообще башка. Сабактар жардам берип коюп, дагы бир жакшы сүйлөп койсо эле бул достук болуп эсептелбейт. Мен тескеримен, кыз менен бала дос болууга болот. Анткени себеби, эгерде бала өзүнүн ата-энесине кылган гана мамилесин билсе, жана ошондой эле чөйлөгө кылган мамилесин билсе, кыз кишиге кылган мамилесин билбесе, кыз дагы ушундай эле да, ата-энесине чөйлөгө гана кылган мамилесин билсе, эркек балага кандай кылар мамилесин билбесе, экөө келечекте кандай үй бүлө болот? Ушуга жооп бере алсаңар силер. Сен кыздардан досторуң барбы? Бар менин кыздардан досторум. Аны ошо кыз сага үйрөтөбү, кантип эркек менен аял кандай мамиле болушу үйрөтөбү сага? Жок, агай үйрөтпөйт. Болгондо бул жерде тартип керек да. Кыз менен бала дос болсо сөзсүз эле бири-бирине жакын болуп эле анан сүйүшүп, күйүшүп кетпейт да бул жерде. Азыркы замандын талабына жараша жооп бере алсаңыздар ушуга. Атың ким? Абдынасыр. Тормуз кармайбы? Кармай калбайбы? Жок, андай болбойт. Бул ар кимдин көңүлүнө жараша болот. Агай, мисалы үчүн азыр биз тартип жөнүндө сөз баратат да. Тартипти биз адеп деп койсок болот да. Адеп менен маданият бир экен да, мындай карап көрсөкчү. Адеп болбосо маданият болбойт деп коелу да. Сен өзүңдү тарбиялашты билбесең, анда коом менен сен ишиң болбой эле койсун деген сөз да. Мисалы үчүн бул байке айтып атат, бир эле носкиге жабышыпчы. Носки бул носкини жуудуруш эмес, максатчы. Дос менен болгон мамилеси кандай терең экендигин мындай кыска сөз менен айткым келген да. Негизгиси болсо бул мындай. Досу менен бир эле носки жууштан эмес, бир эле сабак кылыштан эмес. Мисалы үчүн дос болгон үчүн сабактан жардам берип атат. Дос болгон үчүн носкисин жууп атат деген жок. Кыздар досторуң көппү же балдардан досторуң көппү? Менин экөө бирдей эле го дейм. Бул жигит айтып атпайбы? Кыздар дос болгондо мындай кылат депчи, носкиин жууп берет деп, туурабы? Эгер кызда балага көңүл жок болсо, ал кыз жууп бербейт носкиинчи, досу болмок түгүл, эмнеси болсун да жууп бербейт. Силер эжеңерге, карындашыңарга берип жуудурасыңар го носкиди эле, ошондой эле же өзүңөр жуушуңар керек да, туурабы? Ошондой эле кеп да булчу. Бул айтып атпайбы? Кызга берип койсоң эле досум деп жууй берет деп. Эми кыз келесо ал жууй бергендейчи. Кыз деген ал баланы сүйөт, ошон үчүн жууйт да. Ошондойлор да бар экен, э? Кыз ал баланы сүйөт, ошон үчүн анын носкиин жууйт. Ушул жерде талкуулоо болуп аткан бул Абдынасыр деген жигитибиз ушундай сөздү айта кетти да, кыз менен жигиттин ортосунда боло берет достук депчи. Кандайча болот, анан кийин сен боло берет дедиң, анан мен дос кыздарым бар дедиң. Мындай алып көрөлү да, сен карындаштарың барбы же эжелериң барбы? Алар болсо бирөө менен эркек менен достошсо сага жагабы? Сага жакшы болобу мындай? Же сен кызың да болот да бир күнү. Ал кызың да башка бир бала менен достошсо кандай деп ойлойсуң сен өзүң, оюңча да? Ошол жөнүндө тууралуу сүйлөп кетейин. Анан кийин биз ушул университетке келген баары эле мен мындай кепилдик бере алмай 80% намаз окуйт депчи, же окуп кеткен же ниетте ошондой. Анан баарыбыз эле мусулманбыз, альхамдулилля. Анан кийин ушул мечитте, ушул университетте, ушул залда отургандарыбыз баарыбыз эле билебиз. Пайгамбарыбыз айткан сөзүн. Ар бирөөңөргө башыңарга мык кагып койгон жагымдуураак болот деген. Кыздын денесине тийгенден көргөндөчү. Силер денесин, кыздын терисин, колдун териси же буттун териси деп бөлүштүрбөйсүңөр. Тери бул бир эле. Анан кийин ошол терисине тийген деген силер башыңарга мык кагып койгон жагымдуураак болот десе, силер кандай ниеттесиңер, кандай ойдосуңар? Болбойт. Эми баарыбыз эле билебиз. Буну пайгамбарыбыз айтып атат, буну Аллах Таала айтып атат. Анан кийин каршы чыгып бул жерде кереги жок да.
Саламатсыздарбы? Мен кыз менен баланын ортосунда достук болбойт деп эсептейм. Анткени дос деген бири-бирине күйүмдүү болуш керек, бири-бирин сатпаш керек. Сатып кетсе эмне болот? Сатып кетсе ал достук эмес. Ал дос эмес. Ал просто кызыкчылык үчүн, убакыт өткөрүш үчүн гана достук болот. Кыздарга караганда жигиттер сатпайчы, ошондуктан биз жигиттер менен дос болобуз. Алар биздин сөзүбүздү эч кимге айтпайт деген да ойлор бар. Жок, алар өздөрүн гана алдаганычы. Алар өздөрүн алдаган. Дос деген бул жакшы күнүндө дагы, жаман күнүндө дагы, ыйлаганда дагы, кубанганда дагы жанында болуш керек. Ал эми кыз бала, эгер бала ошондой жаман акыбалда калган болсо, кыз баланын жанында боло албайт да эч качан. Балага жардам бере албайт. Демек ал дос эмес, бул убакытты өткөрүш гана, кызыгыш гана. Айтып атпайбы, кыз менен баланын ортосунда достук болбойт деп. Кыз менен баланын достук болот ортосунда. Менин кыз досторум көп. Даже мурда башка жакта окуп жүргөндө деле кыздар досторум бар болчу. Аны айтып атпайбы, кыз менен баланын ортосунда сүй болуп аягы дос күйөөгө тиешет деп. Андай деле эмес, мен өз дос кызыма өзүм күйөө таап берген досум деле бар. Өзүң таап бердиңби? Кандай болот экен? Ичиң атышып калган жокпу? Жок, ичим атышкан жок. Азыр наоборот үйүнө барып, алар чакырып, чай ичип эле турабыз. Андай эчтеке болбойт. Тиги бир айтып атпайбы, бул бала. Сен өзүңдүн карындашыңдын башка бирөө бала менен дос болушун каалайсыңбы деп. Каалайм, дос болгусу келип атса боло берсин деп. Анын эмнеси бар экен? Жакшы эле болот экенден да? Бул жакта дагы Чыгыш университетинде дагы менин досторум бар. Абдан жакшы, даже сабактан жардам беребиз бирлешке. Мисалы, мен бир темага жардам бере алсам, алар жазып коет. Мен барып мугалимден багып берем, алар келбей калса мен жооп берип коем. Ушундай? Эч кандай кызыгы жок. Сен багып берет экенсиң алар менен дос боло, э? Жок, мисалы мен бир сабакка, мисалы экзаменге даярданып атсак, алар жетишпей калса, мен башка библиотекага барып башка темага даярданып берем, алар башка библиотекага барат. Баары чогуу дос болуп, ошентип сабактарга бат эле табабыз. Ошондо убакытты туура пайдаланат экенсиң да? Дагы пайдаланабыз. Ошо. Мисалы, сен бир кызды күйөөгө бердим деп атпайсыңбы? Аны ошо күйөө сени кызганып бир күнү сабап таштабайбы? Жок, жок. Эмнеге дос болуп жүрдүң? Анткени аялым мен таап берген дагы. Жок, аялың кызганышы мүмкүн да. Аны менен эмне дос болуп жүрдүң деп. Кызганбайт, наоборот. Ал баладан мен досум болчу, тиги кыз да досум болчу. Экөөнү табыштырып. Жок, ойлонуп баштайт да. Бул эмнеге жүрдү ушу менен? Бул соодосу эмес. Жок, антип ойлобойт. Иши дагы үйлөнгөндөн кийин келип атат. Андай болушу да мүмкүн эмес. Мисалы, мен үйлөнгөндө да алар менен чогуу катташып калабыз деп ойлойбуз. Кепил барбы? Гарантия. Кепилдик бар. Сен мисалы мындай да, сен бир кызды жакшы көрүп калдың, анан үйлөнүп, анан кийин уктуң да бир досу болуп жүрүптүр деп. Ал менен лагерлерге кетип калчу экен, носкилерин жууп берчи дегенде уксаң эмне болосуң? Эчтеке болбойт. Жууп берсе жакшы болуп турам. Анткени мен деле досум, менин носкимди жууп бериши да эчтеке. Носкисин жууганда эмне болот? Сооп болот деп коесуң бе? Ооба. Биз дос эмне экенин биринчи түшүнүп алып, анан кийин айтсак да. Кыз менен жигиттин ортосундагы мамиле болот да. Бул мамиле сүйүү мамилеси, же болбосо карындаш менен аганын ортосундагы, же болбосо эже менен ининин ортосундагы мамиле болот да. Анан кийин айтып атышат жанатан бери достук бул сүйүүгө алып барат депчи. Болушу мүмкүн, толук мүмкүн. Бирок кыз менен баланын ортосунда носки жууп берип, экзаменге чогуу даярданышып, мамилелешип, чогуу чай ичишип, анан кийин тигин күйөөсүн таап берип, андай нерсе бул такыр эле акылга сыйбаган нерсе да. Ортомчу болуу болбойт экен да? Ортомчу болуу такыр болбойт. Себеп дегенде эми эркек болуп жаралгандан кийин эркектин милдетин гана аткарыш керек да. Кыз менен дос болуп, анан кийин кызга башкача бир мамиле түзүп, ошондой эле аял киши дагы өзүнүн милдетин толук аткарыш керек да. Бул биз жашоого, кыска эле бир жашоодо өзүбүздүн милдетибизди так аткарып алып, бул дүйнө менен кете беребиз. Бул жерде биздин университетте мындай да, кыз менен бала дос болсо эле уят экен деп. Калп эле булар айтып берет. Булардын деле өздөрүнүн достору толтура. Көппү? Ооба, жөн эле айтып берет булар. Бул жерге туруп эле айтып берет. Так булардын деле өздөрүнүн айылдарында дос кыздары болгон, мисалы, сабактан жардамдашат, мисалы, бир кыз сурайт да, бала өзүнүн сүйгөн баласына кандай кийим алып беришим керек, кандай бир подарок беришим керек деп баладан барып сурайт. Дос баласы мондай подарок алып берсең, балдарга мондай жагат, мондай жакпайт деп айтып берет. Бул жерде баардыгын мен билем да, баарын эле дос балдары болуп турса деле калп эле ичинен, калп эле сыртынан элдин көзүнчө жок деп айтып коет, бирок өзү самый деле бар да. Демек сен акыйкатты айттың. Туурабы бул, кандай? Жок, агай. Ине болобу, ага болобу билбейм, терең жаңылышып атат. Себеп дегенде негизи эле дос деген сөз бул ар бир адам, мисалы мен 10 досум бар, 5 кыз досум бар, 5 эркек досум бар деп атпайбы? Андай нерсе такыр туура эмес. Адамдын бир досу болушу мүмкүн, же анын бир да досу болбошу мүмкүн. Себеп дегенде бала кезде бала достор болот, мектепте окуп жүргөндө классташ достор болот,
студент болгондо курдаш достор бул болот. жигит айтып атат да, баягы булар жөн эле ушундай айтып атат, булардын достору көп деп өзүнүн фактыларын айтып атат да. Бул кандай? Жок, бул менин оюмча фактты эч кандай айткан жок. Бул өзүнүн гана оюн айтып атат. Далилдеп берген жок да. Биз кандай? Далил барбы? Мейли далилдеп берем. Бүгүн ушул сабак бүткөндө мен даже досторум менен өзүм таап берип, күйөөсүн таап берген досторума чейин көргөзүп берем. Даже бул жерде даже залда да отурат менин досторум азыр, эң жакын досторум. Кыз деле, балдар деле. Фамилиясын айтып болот. Фамилиясын сага анан айтып берейин өзүнчө. Бул жерде айтып. Сен досторуң менен Ягуар ичесиңби мындай? День рождения өткөрөсүңбү? Вечерлерди бир түнгө чейин? Жок. Эртең мененге чейин тозосуңарбы? Университетте окуган чейин досторум менен ооба Ягуар иччүмүн. Азыр Ягуар ичпейм, азыр намаз окуйм, Кудайга шүгүр. Жаңы жылды тоскондо, мисалы, же бир майрамда эртең мененге чейин? Жок, эми жаңы эртең мененге чейин досуң менен тозосуңбу эртең мененге чейин? Жок, ата-энем менен да тозом, досторум. Мисалы, саат 8-дерде 9-дарга чейин досторум менен болсом, андан кийин 12-лерден кийин ата-энем менен да тозом. Арак ичип, Ягуар ичпей деле тосса болот. Подружкалар мененчи? Башка майрамдарды именно арак ичпеш керек. Ошолор подружка да, орусча айтканда, туурабы? Ооба да. Подружкалар менен да Дос деген подружка да. Ооба, тосуп коет. Эчтеке болбойт. Даже мен досторум дагы, дос балдарым, дос кыздарым бар чогулуп эле кафелерге барып чогуу тоскон күндөр көп эле болот. Не только жаңы жыл, башка майрамдар деле майрамдайбыз. Сен эми мисалы мындай, сен эме досуң менен же подружкаң менен кетип барасың да, анан алдыңа бирөөлөр жолук да, устаздарың. Анан сен кантип тааныштырасың? Мен подружкам дейсиңби, эмне дейсиң? Устазым менен мен аны тааныштырып эмне кылам? Устазым аны ал кыз менен же ал бала менен тааныштырууга кажети деле жок. Өзүм устазым менен учурашып коймон, кете берем. Жок, бул ким дейт да, бул ким десе. Бул ким десе, алар устаздар ойлойт, бул аялы менен келаткан деген. А сен эмне дейсиң? Бул мен. Эгер устазым аялым да жок, аялым эмес, бул менин досум деле коем. Ал эч кандай коркунучтуу деле жок. Мен азыркы мына жигиттин айткан сөзүнө такыр эле кошо албайм. Анткени бул жерде бул айтып атат да, баары жок балдардын кыз достору бар деп. Бул сөзүнө кошо албайм. Анткени бул жерде имандуу балдар бар. Иман эмне? Иман деген ишеним. Бул ишеним бул Кудай Тааланын бар экенине. Жана ошо эгерде иманы ал адамдын иманы болсо, акыретин да ойлойт да. Кыз менен сүйлөшүш, дос болуш күнөө. Мисалы үчүн кыз менен бала дос болуу деген бул сөз туура эмес да. Дос деген туура эмес. Дос бул эркек менен эркек, бала менен бала гана таандык да. Кыз менен бала достук дегенге ишенбейм. Анткени бул балдар болсо, балдарга кыздар кичине жардам берип койсо, аны дос деп санап алган бул болбойт. Ал курсташтык гана мамиледе жардам бериши мүмкүн. Дос менен мамилелештин экөөсүн айырмалай атабыз да. Мисалы дос башка, мамилелеш башка. Мисалы группалаштар булар мамилелештер. Мисалы сабак боюнча же бирдемкелер боюнча сурашып бул мамиле, өзүнчө бир мамиле. Дос бул кошулуп кетем бул баланын сөзүнө. Эркек менен эркектин арасында эле дос болот. Мисалы кыз менен бала дос болду дейлик. Эр жетили уже өз-өзүнчө үй бүлө болгондон кийин ал менен досу менен кантип катташат? Кыз досу менен кантип катташат? Мисалы эркек менен боло турган болсо, эркек менен экөөсү катташышы мүмкүн. Аял киши менен кантип катташат досу менен? Досум деп. Мына мүмкүн эмес да. Өзбек эже айтсаңыз, сиздин өзүңүздүн мындай досуңуз болгонбу? Эркек болсун, аял болсун, лишь бы досуңуз барбы мындай? Эркек достор бар, бирок аял достор жок. Аял достор болбосо кантип сиз эркек досторду дос кылып жүрөсүз? Мисалы үчүн аялдар менен аялдар деле дос болбойт экен, анда эркектер менен эркектер деле дос болбой эле койсо болбойбу? Жаштар сүйлөсүн. Жооп. Мисалы мына эки кыз дос деп коелучу. Аябай жанагындай смертельный дос, эркектерде болот го, смертельный достор. Бири үчүн жанын бергенге туурабы? Анан күйөөгө чыгып кетти. Анан күйөө айтат да, мына эмен келбесин экинчи. Анан эмне болот анан? Ажырашып кетеби күйөө менен? Каяка кетет достук? Достук каяка кетет? Кыз күйөөгө чыгып кетсе. Кыз күйөөгө чыгып кетсе, чыгып кете берсин. Мисалы үчүн силер айтып атпайсыңарбы, байке? Мына карап көрүңүз. Сиз достукка ишенбейт экенсиз, достукка бир гана эркектер дос десеп экенсиз, туурабы? Анда сиздин досуңуз деле. Мейли Кудай анын бетин ар кылсын, өтүп кетсин, арт дүйнө салып кетсин. Анан сиз кайсы кимди дос кыласыз? Дагы эле эркекти дос кыласыз, туурабы? А сиз бир эле досуңуз турмушка чыгып кетсе, анан ошону менен эле сен досум жок калды деген туура эмес да, туурабы? Жок, өтүп кетсе, атам деле өтүп кетиши мүмкүн, бир тууганым деле өтүп кетиши мүмкүн, мен өзүм деле өтүп кетишим мүмкүн. Өзбек ажы мындайда карасаңыз, өтүп кеткен проблема эмес. Мисалы мен айтам, мына эркек кишилер дос болсо, кийин деле үйлөнгөндөн достошуп жүрө берет. Туурабы? Аял кишилер дос болсо, мисалы күйөө айтышы мүмкүн, мынагу экинчи келбесин деп.
мисал үчүн мындай да байке. Анан тиги кызганып мен досум үчүн өлүмгө дайым сен менен жашабайм деп ажырашабайм. Бул мындай да сиз болсом жалаң гана мындай ачыгын айтканда шариаттын сөздөрү менен сүйлөп жатасыз. А бул жакта биздин өзүбүздүн оюбузду эркин айтканга укугубуз бар да. Анан сиздин шариятыңыз менен биздин өзүбүздүн сөзүбүз дал келбей калган болсо кечирип коесуз. Бирок мындай да байке. Сиздин кыз досуңуз болуп калса да эми Кудай сактасын сизде болбой эле койсун дейли. Мына сиздин досуңуз турмушка чыгып кетти деп коелу. Чыгып кеткенден кийин анын күйөөсү айтты. Өзбек ажыны жогот. Мен аны каалабайм деди. Туура. А сиз ал досуңуз менен дос болгуңуз келип атат. А сиз эмне кылмаксыз? Сизде досуңуз бар деп эсептеп коелу мындай. Мындай эле. Жок, ошон үчүн айтам да, ошон үчүн дос болбой калат атам. Ал күйөөгө чыккандан кийин сен бара албайсың досуңа. Ал сени өлтүрүп да коюшу мүмкүн. А мисал үчүн ошол күйөөсүнүн башка аял досу болсо кандай дейсиң да? Бир окуя болгондо, мына бир окуя жөн эле мындай жакшы санаалаш эле болуп жүргөн эме, группалаш болгондой ушундай эле. Анан жолдон жолугуп калып келип эле мурдагыдай кылып өбүп алыптыр да. Аял, бирөөнүн аялын. Ошон үчүн ажырашып кеткен 4-5 баласы менен. Эмнеге өбүшесиң муну менен деп. А сен болсо дос болуп жүрсөң, менин оюмча бул эми. Элдердин баары айтса, ой, муногу экөө жашап жүргөн деп айтат да, элдерчи. Мына бир комнатасына кирип алып эле. Өзбек ажы мындай да менин оюмча. Мисал үчүн эми бирөөнүн жүзүнөн өбүп койсо эле, ал аны мурда бирдемке болду деген мааниси эмес. Сен аялыңды бирөө келип өбүп атса да, мисал үчүн аялыңды бирөө өбүп атса эмнеге өбүп атканын сен сурайсың да, туурабы? Сен аны көрүп ал эле, анан кийин сен өлүп кетти деп туруп эле айта бересиң да. Сен аялыңа сурайсың, эмнеге сен эмне өбүштүң деп. Ал айтат, бул менин досум дейт. Өзбек ажы, мен акыркы сөзүмдү айтайын. Дагы бир дос өбүшүп атат. Тура туруңуз. Өзбек ажы, мына. Мен акыркы сөзүмдү айтайын. Мисал үчүн эми мындай да. Каалагандар эркек менен дос болсун. Каалагандар кыз менен дос болсун. Бирок эми мына айтып атасыңар да, кыз менен баланын ортосунда дос болуп калсак, ортодо сүйүү жаралып, үй бүлө куруу максаты дагы пайда болуп баратат. Үй бүлө куруу максаты пайда болуп бараткан болсо, кыргыздын келечектеги кичинекей кыргыздар төрөлүп бараткан болсо, анда анын эмнеси жаман дейм да? Достон сүйүү пайда болсо эмнеси жаман? Сүйүү бул бакыт, сүйүү бул махабат да, сүйүү бул жашоо да, туурабы? Агай, бул жерде сиз айттыңыз го, ошол, например, ошол жүзүнөн өбүп койгон үчүн ажырашып кеттиптир депчи. Ал адам деген, мисалы, ошол, например, аялың турса деген, аны башка бирөөгө, сен аялың болгондон кийин башка бирөөгө кызгануу, менин оюмча деген, кызганыш керек, туура, негизи шарият боюнча кызганыш керек. Бирок деген, ал сенин аялың болгондон кийин, менин оюмча башка бирөөгө жабыштырып кароо, ал деген менин оюмча акылга сыйбаган нерсе. Ал же болбосо ошол жубайын жаман көрөт, сүйбөйт, же дагы башка нерсе. А менин өзүмдүн позициям болсо, эркек менен кыздын ортосунда дос мүмкүн бул. Дос болсо болот. Анткени деген достук бул деген мен курсташым айтып кеткендей Заман Зияш. Достук бул келечекке умтулуу. Башкача айтканда келечекке жалгыз умтулуу эмес, келечекке чогуу бирдикте умтулуу деген ой бар. Эми сенин аялың бир күнү сага айтат да, мени досум чакырып атат эле деп. Анан сен ойлойсуң да, бир кыз досу экен деп. А көрсө эркек досу чакырып атат да. Үйлөнгөндөн кийин. Анан аны менен бир саат түнкү 12-ге чейин отуруп анан келди да, анан эмне десе носкисин жууп келдим эле досум деп. Носкисин жууп келдиме десе, анда ич кийимди эле жууа келбепсиң деп айтмакмын да. Себеп дегенде анын досу да, дос болсо дос болсун. Мисал үчүн сенин аялыңдын башка бир эркек досу бар. Сен эркек болсоң, сенин да бир аял досуң бар, туурабы? Эми бизге ошондой. А сизге болсо эркек менен эркек дос. Ал сиздин позицияңыз. Биздин да өзүбүздүн оюбуз бар да, туурабы? Демек, сен көз карашыңда ошондой болсо макулсуң, Мен мисал үчүн эми 12-ге чейин, кечке чейин жүрбөйт да, мисал үчүн аялың деген досуң менен жолугуп аткан болсо, сенин ал аялың, сенин аялың деле мындай бир акыл. Сен ошо ойлонбойсуң да? Сен мен карасаң байке. Сен аялың деле акыл эстүү эле бир деме болуш керек. Анан сен аны аялды эле алып бир базардан алып келген аял болбош керек, туурабы? Аял деген бул сенин апаң, аял деген бул сенин карындашың, аял деген бул сенин сиз айткандай подружкаң, аял деген сенин досуң. Анан ал кантип аялды сиз аял деле бир адам да, туурабы? Эркектер эле мисал үчүн эркек болуп жаралып эле анан бир мүчөсү менен эркек болуп кала албайбыз. Мисал үчүн аялдар деле мисал үчүн депутат болуп атат. Аларды кандай дейсиз мисал үчүн? Достордун айткандарын уктук, бирок мен бардыгын кабыл албайм. Эми ушундай да, кыз бала менен эркек баланын дос болгонуну эми Кудай Таала ушул Куранда өзүнүн пайгамбарлары менен Адам атадан бери буякка
ушул закон бар да, арам деп койгон. Эми бул азыркы учурда батыдан келген нерселер менен азыр дин жок болуштун учурунга келгенде же талкаланып калганда, анан азыр дос болуп, квартирада жашап, жаңыдай нике болбодон жашагандар азыр нормально болуп калганда. Ошон үчүн азыркы учурда конечно жаңыдай конечно үйлөнүп келип жаңыдай бирөө келип менин досум экен деп өөп койсо жаман болосуз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына келип баратат. Ошондой болсо дагы бүгүн сиздер менен биз ушул жогорку окуу жайдагы адеп жана ошондой эле кыз менен жигит дос болобу деген теманын тегерегинде сүйлөштүк. Анда жыйынтыктап берсеңер, ушул кыз менен жигит дос болобу? Дос болсо кандай болот? Кыска нуска. Бул бала жакшы экен, тиле досторум баары носкисин жуудуртуп коет. Негизи мен досторум кайра келеш нерсе кылбай өзүм кылып коем дечимин. Кандай десе бул дос, сен айтып атасың, ошондой сыяктуу. Неме Өзбек Ажи Чотоновго да жок, неме Чубак Ажи Жалиловго да ушундай суроо узатылганда, биз ушул бир кызды, мен кызды Алла ыраазы үчүн сүйөм, жана ошол кыз мени Алла ыраазы үчүн сүйөт деген. Мен ал кыз менен Алла ыраазы үчүн жолугушам, ал кыз менен да Алла ыраазы үчүн жолугушат деп. Андан ары да неме төрсөк болобу, улантып берсек болобу десе, силер улантып берсеңер болот, никелешкенден кийин Алла ыраазы үчүн жүрө бергиле дейт. Алла ыраазы үчүн Кыргызстандын немесин көбөйтө бергиле дейт. Ошондой кички балдардын сен айтып аткандай эле. Сен никелеш болуп туруп билген нерсең кыла бер да, ошо аялың мененчи. Чын. Ага чейин сен ал менен кандай неметесиң, эч ким билбейт. Сен оюңду эч ким көрө албайт да. Мен көргөн жокмун, сен эмне деп ойлоп атасың? Мен да көргөн жокмун, сенин атаң да көргөн жок. Сенин оюң кандай? Менин оюм мени көргөн жок болсоң да, анан сени мен көрбөй калсам элестетип көрөм. Анан карап көрсөң, сен менин бир сөзүм менен эле байкап туруп, анан кийин ушуну адам деген бир сөзү менен эле бир аудиторияда отуруп калып эле, анан адам бул досуну мындай экен, мунун досунун бул дайский досу жүрүшат экен. Балким менин сөзүм бул жалган чыгар. Мен балким досум эмес, досум жок болуп чыгар. Сен өзүңдүн сөзүңдөн өзүң мындай байкаштырып карасаң, сен дос, бул сенин досуң да. Да носки жуудуруш эми. Носки жуудуруш деген эми носкиге сен тийишпей эле койчу, айланайын. Бул жерден бул бала айтып кетпеди. Аялың деген сенин досуң, сенин аялың энең, сенин аялың карындаш. Ошо мен өзүм айтайын. Менин күйөөм менин атам болсо, менин агам болсо, менин досум болсо, мага башка эркек достун эмне кереги бар? Мен өзүм күйөөм менен эле дос болуп, өзүм күйөөм менен эле сүйлөшүп жүрө бербейминби? Мен ушул балага деле ушундай сурап берем да. Сен аялың сен үчүн, сен айтып атпайсың, мен базардагы эле бирөөнү алып келип албайм да депчи. Сен айтып атасың, менин аялым мен үчүн баары депчи. Сенин аялың сен үчүн баары болсо, сага башка дос кыздардын эмне кереги бар? Ошо аялың менен дос болуп жыргап жашай бер, бактылуу болуп. Макул жашай берейин. Бул жигит айтып атат, балдар кааласа кыздар менен дос болот, кааласа балдар менен да. Бул каалаган сен каалооң менен болот да. Бул жерде Аллах Тааланын каалоо менен. Сен ошол өзүң каалооң менен жүрөсөң, ошол дос болуп жүргөн кызыңа жетпей калышы мүмкүн да. Сен Аллах Таала кааласа, ошол кызга жетпей каласың. Жигит менен кызга дос боло алат дегенге мен абдан эле каршымын. Анткенден бир мисал келтирейин. Качкыр менен кой дос боло алабы? Дос болбойт албетте туурабы? Качкыр ач болгондо бир күнү койду жеп коет туурабы? Ошол сыяктуу эле эркектер табиятынан эркек болуп жаралган. Ошол сыяктуу эле эркектер бир күнү жеп коюшу да мүмкүн, ошондойчу сыяктуучу. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү, Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өмүр байына кайрыла кетсек, тарыхында окусак, пайгамбар үйүндө отурганда бир сокур сахаба келаттыр да. Анан келатканда айтыптыр эме деп. Аял экөө отуруптур, аялына айтыптыр, "Тиги комнатага кир" дептир. Мен эмнеге кирем дегенде, тиги сокур го дегенде, "Сен көзүң бар го" дептир. Сен көзүң көрөт го дептир. Ошол сыяктуу эле мен дос болгонго аш эле каршымын да. Негизи бу жерде көбүнчө эме жашоонун талабы же болбосо максат деп айтылып атат да. Если биз өзүбүз жашоодо максатыбызды билсек, анда биз бул ошо жашоонун мыйзамдарына кандай десек бир багыт берип жашамакпыз да. Андан кийин азыр биз бу жерден жакшы сүйлөп, көбүнчө мынтебиз, тинтебиз деп айтып атабыз, бирок эшикке чыккандан кийин эле ошол нерселерди унутуп коебуз да. Негизи баягы билген нерсебизге амал жасабайбыз да. Андан баягы пайгамбарыбыздын хадиси бар. Негизи достукту таңдоодо көп көңүл бургула деген нерсе бар да. Ошол агайдын сөзүнө кошулам. Мисалы бүгүн силер дос болуп жүргөн, ошо силердин сабагыңарга эле жардамдашып жүрө бербейт да. Эртеси күнү ошол баягы клубка же болбосо кандайдыр бир туулган күндөргө чакырат да, ошол сенин жаныңда жүргөн дос эртеси күнү сени ошо бузуп коюшу да мүмкүн да. Ошон үчүн баарыңарды баягы биз жашоону баштаарда ошо биз башталышын эле ойлойбуз да. Ошол аяк жагын ойлойбуз. Ошо бирөө менен сүйлөшүп дос болуп атканда эртеңки күнүбүздү ойлойбуз да. Ошон үчүн баарыңарды ошо эртеңки күнүңөрдү ойлоп, анан кийин дагы пайгамбарыбыздын хадиси бар, ыймандуулар үчүн, такыбалар үчүн депчи. Ошон үчүн биз күнүнкү жашообузду мындай жакшы иштер менен жүрүүгө жана жакшы болом десең, анда сенин амалдарың, ниетиң да жакшы болуш керек. Мен биринчиден айтып кетели эле, бул ислам дининен караганда болбойт. Кыз менен
баланын ортосунда достук болбойт. Азыркы шарт 21-кылым деп айтабыз. Азыркы шарт кандай болуп калган? Кыздар менен балдар окуйт. Анан кантип достошпойт? Бири-бири менен кантип сүйлөшпөйт? Ал үчүн государство кандай болуш керек? Эркектерди өзүнчө, кыздарды өзүнчө. Саудовский Аравияда кандай? Бөлүнүп жүрүшөт туурабы? Ошондой болгондо анда достук жок болот Кыргызстандачы. Азыр кантип достук болбосун? По-любому сүйлөшөт, мындан сурайт теманы. Тинден сурайт тим эмесин. Тияктан сурайт, ошентип эле кыз менен мамилеси боло берет. Аны эмне кылыш керек? Жоготуш үчүн ошон үчүн балдар менен кыздарды өзүнчө окутуш керек. Ошондо анан достук менен ошолор жоголот да. Азыр биз дос деп атабыз. Бир сөз бар экен да. Эгер сен дос издесең, Аллах жетишерлүү деген экен. Эгер сен Аллах менен дос болсоң, Аллах сага бир белек тартуулайт экен. Ал белек Куран китеби. Ага Куран китебинде айткан сөздөрүнө, Аллахтын айткан сөздөрүнө бардык аяттарга баш ийсек, алар дагы бизге өзүнчө бир белек тартуулайт экен да. Мына ошорсуңар эле, сен шариятың, мен шариятымды бөлгөн болбойт. Бул бардык жамаат, бардык бүткүл мусулмандарга тиешелүү да. ولكن يجب أن نعلم الغاية أو الهدف الذي جئنا إليه هنا في الجامعة. Бирок биз бир нерсени баарыбыз билишибиз керек. Биз бул университетке эмне үчүн келдик? إننا جئنا هنا لنتعلم العلم. Биз бул жерге, бул университетке билим алыш үчүн келгенбиз. والصداقة في العلم شيء ضروري وجيد أي محبوب. Мен силерге айтар элем, ошол билим менен дос болуу бул силер үчүн эң жакшы нерсе. ولكننا يجب أن نعلم كيف تكون هذه الصداقة. Биз бирок билип коюш керек бул достук деген эмне. ويجب أيضا أن نفرق بين الصداقة كمشاعر والصداقة كسلوك. Биз билишибиз керек бул достук бул бир сезим катары кандай болот, ошол учурда жүрүм турум катары кандай болот бул достук. حينما تكون علاقة بين الشاب والفتاة داخل الجامعة فهذه هي قد تكون بينهم مشاعر يكون هناك ود ويكون هناك محبة، يعني يكون هناك مشاعر قائمة بين الفتاة والشاب. Мен айтар элем, баягы университеттин ичиндеги студенттердин ортосунда болгон бул достук, бул бир сезим. Ал кандай сезим? Жакындык сезим. Ал кандай сезим? Бири-бирине болгон сүйүү сезими деп айтар элем. وهذا شيء جيد، ولكن يجب أن نعلم حدود الصداقة كما رآها الإسلام. Бул азыр ошол студент балдар менен кыздардын ортосунда болуп аткан достук бул мен жакшы деп эле эсептейм. Бирок ошол жерде биз чекти билишибиз керек. وأعتقد أننا مسلمون. Биз билишибиз керек, биз баардыгыбыз мусулмандарбыз. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Пайгамбарыбыз айткандай эле, пайгамбарыбыз тыйган нерседен тыйгыла, ислам дининде тыйган нерседен тыйылгыла, кыл деген нерсени кылгыла. Баягы бул достук деген бул шариаттын негизинде болсо деп айтат элем да. Экен бул кишилер баягы эми шариаттын негизинде жашагандан ошо шариаттын негизинде болсо деп. Мисалы, ошол кыз менен жигит же болбосо студент кыз менен студент бала дос болуп аткан учурда ошолор ошол чекти билсе, анан бирок ошол баягы туура келбей турган мамиле, мындай туура келбей турган мамилелерге өтүп кетпесе. النظرة مختلفة. نعم، كما قالت الأستاذة هناك خلط بين الشباب في مفهوم الصداقة بين الشاب والفتاة، وأيضا مفهوم الحب. أيضا الصداقة أمر جيد، ولكن أن تنقلب هذه الصداقة إلى حب لا. وأقول أن هناك اختلاف في الرؤية بين الشاب والفتاة. الشاب ينظر إلى علاقة الصداقة برؤية، والفتاة تنظر إلى علاقة الصداقة برؤية. الشاب يرى في علاقة الصداقة أن البنت أو أن الفتاة مجرد أداة، يعني يقف مع هذه ويقف مع هذه ويقف مع هذه. Бул жерде мен бир нерсеге эле басым жасап кетейин. Мисалы, бул жерде азыр биз ошо сүйүүнү менен сүйүү жана достукту аралаштырып карап атабыз. Бирок ошол эле учурда мисалы азыр дагы биз айтып атабыз, кыздар менен жигиттердин ортосунда достук болот депчи. Кээ бирөөбүз болбойт деп атабыз. Бирок биз ошо бир эле нерсеге карап коелу, табиятына карайлы. Мисалы, кыздардын табияты кандай болот, балдардын табияты кандай болот. Анан ошол мисалы кыздар эмнеге муктаж көбүрөөк, балдар эмнеге муктаж. Ошондо мисалы кыздар достукка башкача көз карашта караса, балдар достукка башкача көз карашта карайт.
Ошондуктан бул жерде келип мисалы эки айрылыш пайда болуп атат да. Ошондуктан бул эки айрылышты силер жакшы түшүнүшүңөр керек. Жигит менен дос болгон кызды мен соо кыз эмес деп ойлойм. Акылы жетпеген кыз деп ойлойм. Себеби дегенде нормальный кыз андай болбойт да, эч качан. Мисалы мына жигиттин үйүнө барып эле жүрө берсе да, ата энесинин көзүнчө. Ата энеси деле ойлойт да, бул биздин келин экен да. Анан бул айтат, жок, бул келиниң эмес, бул досум эле. Айтат, мына жиндей кыз экен деп. Бирден нормальный кыз андай болбойт да. Анан эркек киши жанагы кыз менен дос болом деген эркек киши алда лох дейм да мен. Ошо эч кандай бир эркектик эмеси жок, сезими жок. Эркектик бир өзүнүн касиети жок, эркек гана ошондой болушу мүмкүн да. Ошо кыз киши жанында башка жинс деп коет, башка пол. Ошол жүргөнүн сезбеген эркек ал эркек эмес да. Бул жерде ар кандай сөздөр болду, болбойт да, бирок мен негизи достук деген сөздүн негизги маанисин баарыбыз түшүнсөк жакшы болмок. Бул достук деген бул жакындык дегенди түшүндүрөт. Достук мисалы анан кийин мен деле бияктагы бул айтканда агайлардын сөзүнө кошулам, баягы бул достук түбөлүктүү болуш керек да. Достук түбөлүктүү болуш керек. Сен досуң менен ар бир жерде жүрө беришиң керек да. Негизичи мисалы досуң сага кайсыл убак болбосун сага жардам берип, сен жанында болуш керек. Бирок ушул нерсени силер кыздар менен балдар бири-биринин жанында дайыма жүрө алабы? Мисалы да. Көрүңөр, ошол нерселерге көңүл бурушубуз керек болчу да. Ошондуктан баягы мен ойлойм, баягы бул эки айрылыш кыздар менен жигиттер. Ошондуктан булардын ортосунда достук болушу бул мындай анчалык деле мындай акылга туура келе бербейт да. Кыз эркек менен дос болгон кыз бул туура эмес, бул жат көрүнүш, бул ненормальный деп койдуңуз, грубо айтканда. Ал андай эмес. Анткени деген сиздин жубайыңыз бар да, туурабы? Жубайыңыз болгондо жубайыңыз да ненормальный болуп калабы? Андай эмес да, туурабы? Ал дос эмес да, ал мен жубайым. Туура. Бул жерде ойда болгон болчу, что жубайың менен дос болуп жүрө бер, жубайың менен сүй, жубайың менен жаша деп, туурабы? Так значит, сиз жубайыңыз менен доссуз да, күнүгө кырылышпайсыз да, туурабы агай? Так значит, сиз деген жубайыңыз сиз менен дос болгондо жубайыңыз ненормальный эмес да, туурабы? Бул сизге каршы эле ой болду. Анда эмесе жыйынтыктап кетсем, бул жерде Чыңгыз деген бала да жана айтып кетти, Саудовский Аравияда деген эркектер менен кыздарды бөлүп коет экен депчи. Бизге да ушундай ой киргизип кетти, келиңиздер бөлүнөлүк депчи. Бөлүнгөн бул менин оюмча бул вариант эмес. Көрүү керек аманчылык бар чакта, ким кызыкса сулуулукка гүл бакка, таң калтырып чыгыш каккан суулары, жумуш жаттуу бир дүйнө бар биз жакта. Колдор алдуу, аяктары басарман, жүргөн жери жамандыктан тазарган, сакалдуусу заман зия шаталып, кара өмүрлөр ушул жактан жашарган демекчи. Келиңиздер баарыбыз мисалы Өзбек ажы, сиз эркектер менен дос болуңуз, биз кыздар менен дос бололу. Баарыбыз Кыргызстанды көтөрөлү, Кыргызстанды өркүндөтөлү. Бирок мейли, сиздердин айткандарындай болуп, шариаттын закондорунда карайлы, өзүбүздүн кыргыздын закондорун карайлы, кыргыздын салттарын карайлы, үлп адатты карайлы, баарын бирдей сактап, кармаганга аракеттенип жашайлы деп коем. Рахмат, чоң рахмат. Мен баарыңыздарга айтып кетмекчимин. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун сөзү бар го, адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деп. Адам деген бул жашоонун күзгүсү болуш керек. Ар бир жерде иште болобу, үй бүлөдө болобу, адамдай болуп жүрүш керек. Өзүнүн ички сезимин ар дайым таза сактап жүрүш керек адам заты. Кыргыздар ушундай го, бир нерсе, бир тема чыкты, аны кечке чукулай берет. Башында тема айтылды, носки деп, аягына чейин носки болду, Ошондуктан ар бирибиз сабырдуу болуп, бул жашоого туура көз карашта карап, ар бирибиздин жүрөгүбүздү тазарталы деп айтмакчымын. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар, сиздер бүгүн Чыгыш университетинин жаштары менен, ошол жана биздин төрүбүздүн коноктору менен кыз жигит дос болобу деген теманын тегерегинде биз сүйлөштүк. Балким ушул жаштардын оюнан сиздер жакшы чечим чыгарып алат деген ойдобуз. Бирок карышкыр менен кой дагы дос болбойт экен. Коён менен капуста дагы дос болбойт экен. Бирок балдардын, жаштардын ою ушундай. Урматтуу замандаш, жана биздин даанышманыбыз айтат, ар бир амал ниетке жараша болот дейт. Кайсыл коомдун жаштары имандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот. Биз өзүбүз өзгөрүлбөсөк, коом өзгөрүлбөйт. Кийинки оодон жолугушканга чейин салам алейкум.